Gün сайын жумасынын 6 жолу 6:30-дан 8:30-га чейин ушу балдар чыгармачылык үйүндө каратэ-до өнөрү боюнча балдарга таалим, тарбия жана жакшы тарбия берүү максатында күндө ушул залга келип балдарды машыктырабыз. Ушу балдардын Кыргызстанга жана кыргыз элине чоң салым кошо турган балдар болсун деп тилек менен ар күн ушул залга келип балдарга жакшы таалим, тарбия берүүгө аракеттенип жатабыз. Рей, тренировкага даярсыңарбы? Эч кимдин эч жери ооруган жокпу? Жок. Бурлабыз. Басабыз. Оң каптал менен. Эсе. Арка менен. Курок, качмай. Залдагы балдар баары бир тууган. Биз биринчиликтен бир туугандыкка жана адамгерчиликке тарбиялап келебиз да. Биринчи эч качан биринчи очередь каратаны койбойбуз. Биринчи очередь бизде ата-энелер менен тыгыз байланыш иштейбиз. Биринчи орунда бизде максат мектеби, жакшы жүрүм туруму, андан кийин гана биз спортко көңүл бурабыз. Ач! Е! Сан! Туп! Тарт. Ал ой суки. Ач! Жандура. 30 чакты бала бар. Бүгүн залда ушу Бишкек шаарына бара турган балдар гана келет. Бир күнү беркинде жөн эле машыккан балдар, жаңы балдар, бир күнү ушу залга соревнованияларга даярдык иштей турган балдар келет. Бизде залга келгенде эч кандай бала, кыз деп айырмалабайбыз. Биз кыздарга деле мүнөздүү спорт, мындай күрөшпөйт дегендей да, мындай жөн эле барыбыз кабыл алып беребиз. Жаш балдар өзгөчөлүгүнө да карабайбыз. 5 жаштан баштап чоң курактагы кээде 30-40 жаштагы аксакалдар да келип машыккан күндөр болот. Анан кинолордон көрүшүп, мен мындай белгилүү каратисттерди көрүшүп, мен ушундай болом деген ынтуулар болот. Кээ бир окуучуларыбыз айтып калат, ошо биздин ушул агайлар картайганда ушул кичинекей Нурмухаммедтер айтып калат, кийин биз тренер болобуз да деп ата-энелердин айткан сөздөр бар экен. Шаардык балдар жакшы тамактанбайт, сөз укпайт, ойнойт, телефон кармайт деген ушундай ар кандай шылтоолорду айтып залга алып келишет. Бир азыраак угуп аткандан Рахмат агай, ата-энелерден бул Рахмат агай тамак ичип калды, окуп калды, биздин сөзүбүздү укпайт, сиздин сөзүңүздү угат деген жакшы сөздөрдү укканда мен сүйүнүп калам. Мен үчүн ошол соревнованияда жетишкен ийгиликтерине караганда дагы мен үчүн ошо балдарга кичине болсо да ушул залдан тарбия алып, кичине болсо да менден пайда алып, менден пайдаланып тур деп мен ошого сүйүнөм биринчи орунда.